Мен Жамгырчиева Нурида Сагыновна. 1985-жылы 18-сентябрда Жетөгүз районуна караштуу Кабак айылында жарык дүйнөгө келген. 1991-жылы Жумгалбек Аманбаев атындагы орто мектебинин 1-классына кабыл алынып, ушул эле мектепти 2002-жылы аяктадым. Ата-энем мугалим болгондуктан менин ушул кесипти тандап алуума чоң себепчи жана түрткү болушту. Мен Каракол педагогикалык окуу жайын 2002-жылы тапшырып, 2005-жылы ийгиликтүү аяктадым. Кесибим мугалим болгондуктан менин эң алгачкы эмгек жолум Тамчы мектеп гимназиясынан башталган. Ушул мектептен мен жаш жеткинчек муундарга өзүмдүн алган билимимди чыгармачыл менен, изденүү менен балдарга аябастан билимимди берип келем. Келечек ээлери болгон жаш бөбөктөргө жаңы багыт, жаңы изденүү менен ар тараптан өз билимимди далалап келем. Өз билимимди жогорулатуу максатында Каракол Үсүкөл мамлекеттик университетинин сырттан окуу бөлүмүнүн кыргыз тил жана адабият мугалими болдум. Ар бир адамдын көздөгөн ой максаты бар. Ошол эле сыяктуу менин дагы тилеген ой максаттарым бар. Менин максатым өзүм иштеген ишиме так, үлгүлүү, сабаттуу, коллектив арасында кадыр барктуу мугалим болууну максат кылам. Башталгыч класстын мугалими болуп иштеген ары татаал, ары түйшүктүү, ары кызыктуу. Ар бир мугалим сабак берүүнүн ыкмаларын терең билип өздөштүрүшкөн. Кызыктуу, керектүү болгон газета, журналдарды окуп, көбүнчө жаш жеткинчектерге арналган телевикторина, конкурс оюндарды көрүп, окуучуларга үйрөтүүнү жакшы көрөм. Ошондой эле балдарыма таттууларды жана бош убактымда китеп окуп берүүнү адат кылып келем. Үй-бүлө чакан мамлекет демекчи, менин да өзүмө ылайыктуу чакан мамлекетим бар. Мен өз окуучуларымды ар дайым сүйүп, жакшы көрүп, мээрим төгүү менен балдарга билимимди талыкпастан берем. Ошондой эле жаңы долбоорлор менен иштешип, биргеликте коомчулук менен китеп окуп, жаш жеткинчектердин билимин арттырып келебиз. Let's talk about all the things that we shouldn't talk about. Let's talk about all the things that we shouldn't talk about. Those kind of words that will change all the things we talk about. Tell me, do you ever think of us? Should I ask some more or should I stop? What if our tomorrow means that we are here together? Or what if we are taking chances just to lose it all? Am I really crazy thinking about this all together? Or have I been missing the writing on the wall? What if I say, I know, you know? What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you? I know, you know. What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you? What if I told you I like you?
like you.